Аны менен катар учурда коомчулуктун көңүлүн бурган, жаштар арасында баңгизат колдонгондордун көбөйүп жатканын белгилеп, ыкчам алдын алууга чакырды. Мына кече күнү принцесса Дури деп бир ысычуу чыкты го, көрдүңүздөр го маалыматтарда, массалык маалымат каражаттарында. Мына ушул көрүнүш бер жагы эле да. Ушундай көрүнүштөр акыркы убактарда аябай көп кездешип атат. Атайын мектептерде мындай конфеттерди сатылат экен, наркотикалык. Атайын жанагындай клейлер сатылат экен. Айтор мындай керек болсо өткөндө 8 мартка балдар, кыздарга электрондук сигарет белек кылышыптыр. Ушундай көрүнүштөр мектептерде аябай көп учуруп атат да. Ушул боюнча урматтуу төрага мен суранат элем, комитетке тапшырма берип койсоңуз, өзүнчө бир карап койсо болмокчу. Керек болсо бияка парламентке угулабы, айтор эмне болуп атат, кандай жумуштар аткарылып атат, жана ушундай көрүнүштөр үчүн эмне иш аткарат экенин бүт баарын бир маалымат берип койсо, жана бир өзүбүз дагы бир тапшырмалар берип койсок. Рахмат. Келечекте өтө кооптуу жагдай түзүлүп жаткандай сезилип атат. Жаш балдар, мектеп окуучулары, өспүрүмдөр бүгүнкү күндө интернет аркылуу өтө жеңил жол менен оор баңгизаттарды алып колдонушуп атат. Көз жашын төккөн ата-энелер менен кабарлашып, баарлашып да көрдүм. Суранарым, урматтуу төрага, сизден өтүнүп кетет элем, протоколдук тапшырма Ички иштер министрлигине берсек, бул жаатта эмне иш кылынды, кандай чаралар көрүлдү, жана план действий кандай. Себеп дегенде жанагы интернеттин жакшылыктары менен жаман жактары да бар экен да. Оңой баңгизаттарды сатуу жолун табышып алыптыр. Укук коргоо органдары бул менен күрөшүп дагы кыйынга турат экен. Атайын даярдалган IT адистер болмойнча. Ушуга көңүл бурушу керек деген пикирдемин. Марлен Абдрахманович менен Медер Кубанычке мен да кошулам. Кыргыз муундары, кыргыз келечек муундун тарбиясы, идеологиясы дайым айтып келебиз, бирок көңүл бурулбай атат. Биздин мектеп окуучуларын ушул электрондук сигарет менен, ошо дуру-муру менен жок кылганы калды. Ушуларды келип билим министри, Ички иштер министрликтери келип туруп айтпайбы? Кандай иштерди жүргүзүп атышат? Качан интернеттен чыкканын карабастан. Ошого азыр мына жогоруда дагы жер боюнча банктарды дагы айтып кеттиңиздер. Өткөндө жогорку трибунада дагы айттык эле. Апрель бүткөндөн кийин бир бүдүр будайдын эч кимге кереги жок болот деп. Эч ким артын көтөрбөй атат. Эч ким басып барбай атат элдин алдына. Ошон үчүн урматтуу төрага, ушул багытта ушул 3 маселени эртеңкиге комитеттерге тапшырма берип, бул жакта карайт окшойбуз. Мына мен жана стик деген сигарет боюнча көтөрдүм эле, эч кандай мага жооп болгон жок. Себеби мына эртең менен мектептин жанында өтүп барасаңар, 4-5 класстын балдары бири-бири менен талашып, меники лимонный, меники малиновый деп туруп жанагы стик деп коет. Мен ошону айткам, караңыздар, булар кайсы жерде көзөмөл, кайсы мамлекетте көзөмөл начар болсо, баардыгы ушундай тез көлмүш болгон сигарет болобу, жанагындай наркотикалык, химикалык заттар болобу, жанагы энергетикалык напиткпы, баардык бул жаштарды мына жашынан эле көндүрүп коет да, анан бул психолог жактан мына жабыркана турган заттар да. Мына аптекаларда сатып алат. Каяктан гана болуп атат, булар толугу менен, булар кайсы жактан маалымат алып атат, мына жана телеграм каналдан деп атат. Мен ошондо айткам, мына министерство цифровизация деп коет. Минцифра деп атат. Ошондой көзөмөлдө блокировканын мына мүмкүнчүлүгү бар го. Безопасный город долбоорунун штрафтары боюнча мына кече эле мага бир нече жарандар кайрылды. 1 жылдык айылда дыйкандарыбыз доходун чогултуп алып, чет өлкөгө эз алып кетип бараткан жеринен бириники 1000 сом экен, бириники 3000 сом штраф үчүн мынакей өткүзбөй билеттер күйүп кетиптир. Ошол эле дагы бир инвалид, бир жаш жигит экен, ата-энеси менен келишип, буларды айтып атат, машинаны сатканыбызга 2-3 жыл болду дейт. ГАИге кайрылганбыз дейт, таап бер деп. Унага мурунку ГРСке арест койгонбуз дейт. Же машинадан жок дейт. Күнүгө штрафтар келип жатат дейт. Мен өзүм чет өлкөгө операцияга кетмекмин дейт. Айла жок операциядан топтой турган акчалардын бардыгын ошо штрафка төлөп жатам дейт. Мына биздин түштүктө былтыр пакта эккен дыйкандарыбыз толугу менен банкрот болушту. Себеби баасы арзан болду. Килтеген бизде айыл чарба министрлиги бар да. Эмне жумуш кылып атышат? Эмне даярлык? Аларда аналитика болуш керек. Урматтуу биздин дыйкандар. Мо региондо, мо айыл чарба продукциянын өстүрсөңөр, быйыл жакшы болот, түшүмдүүлүгү жакшы болот, баасы жакшы болот деп маалымат беришсин. Экинчиси, мына
кайсыл үрөндөр келди бизге? Кайсы үрөндөрдү Айыл чарба министрлиги алып келди? Мына кандай удобрениялар келди? Канча сомдон болот? Мына жер айдоо эле аттын башы болуп кетиптир. Аябай кымбат болуп кетиптир. Миллиардтаган акчаны Айыл чарба министрлигине акча келип атат. Ошол акчалардан болбосо ар бир айыл өкмөткө бирден экиден айыл чарба техникасын алып берсин. Нарын шаарында 2015 жылдан баштап таза суу түтүктөрүн алмаштырганга, калк суу иче турган саркынды суу түтүктөрүн алмаштырганга, жаңы таркынга Евразиялык өнүктүрүү банкы көп ири суммадагы акча бөлүп берген, кредит. Бул ишин аткарганга көп деген компаниялар тендер утуп алышкан. Алар ишин бүтүрүп, алардын айрымы, тактап айтсам Минур деген компания аткарган иш начар болуп, ушунга чейин карапайым калк кыйналып келет. Себеп дегенде суу басымын көтөрө албай, түтүктөр жарылып, кошулган жерлер жарылат. Минур компаниясы азыр шаардын мэриясын, Нарын шаардык суу башкармалыгын сотко берип, ишти бүтүрүп берди деп, өткөрүп берели деп турат. Ушуну бир укук коргоо органдарына протоколдук тапшырма берсеңиз, жакшылап кылдыктап иликтешсе, себеп дегенде соттун баарын утуп тур, чоң компания окшойт, акчасы көп окшойт, сотту утуп, азыр карапайым калкты кыйнап жатат. Бул түндүк түштүк жолун көптөн көп күткөн жол аяктап калды буюрса. Бирок акыркы бир 150 чарчым калыптыр километр. Бүгүнкү күндө мына жаз келип калды, жылуу түштү, бирок берде иш чара жүргөн жок. Ошону бир көзөмөлгө алып койсоңуз. Экинчиден, ошол салынган жолго канча деген каражат коротулду. Бирок бүгүнкү күндө веса габарит жок. Баарыбызга белгилүү болгондой, кара кечеден күнүнө сезон убагында бир 300-400 жана жүк оор ташуучу унаалар өтөт. Аларды көзөмөлдөй турган бир да веса габарит жок. Жолдун сапаты мына бүгүндөн баштап бузулуп баштады. Анда эмнеге салдык деген баягы суроо пайда болот да. Урматтуу аппарат, мына депутаттардын айткан сунуш пикирлерин баары эске алынсын, протоколдук тапшырмалар боюнча айтышты бардык айтылган маселелер боюнча протоколдук тапшырмалар берилсин.